Асылбекович, Шадиевке ишти кайсы статья менен козгонсуңар биздин коллегабызга? Кылмыш жаза кодексинин 304 статьясынын 3 бөлүмү менен козголгон. Ошол туура козголгонбу? Эмне үчүн халатностун эмеседегиге силер злоупотребление статьяны коюп козгодуңар? Ал тергөөдө чечилет. Азыр 304 бөлүм 1 пункт 4 бөлүм менен козголгон кылмыш. Ал кызмат адамы ээлеген субъект болуп эсептелет. Сотко барып туруп ушул статьяңарды койгонуңар тууру болбой, халатностка сот өткөрүп койсо, анда жоопкерчиликти ким алат? Мыйзам чегинде соттун кандай чекит койсо ошого ылайык болот да. Ошол статьяны койгон следователь жоопко тартылабы? Эми тергөөнүн жыйынтыгы менен билинет ал. Азыр козголгон, бул козголуп атат, бул адамды ушул статья менен күнөөлүү деп айтканга азыр эрте. Тергөөчү айын коюш керек, айын угузуш керек. Ошонун жыйынтыгы менен далил болсо сотко өткөрүп, ошонун жыйынтыгы менен точка чекит коюлуш керек. Азыр интернет булактарында вот этот мурдагы вице-премьер Базарбай Мамбетов алайдагы жерлер Кытайга сатылып кеткен деп аябай элди бударажд этип койду да. Эгер ошол такталбаса, ошол киши жоопко тартылабы? Текшерип көрөлү, андан ошонун жыйынтыгы менен айтайлы. Себеби общественностьты бударажд этип атпайбы? Ага да өзү закон боюнча жоопкерчилик бар. Азыр жана айткан фактыларды текшерели. Анан сиздин отчетуңузда бул жерде мен азыр карадым да 2016-2017 сиз основном МВДны, Минтранс, Гостройду санап кетипсиз да, эң коррумпированный орган деп. Эмне үчүн таможняны айтпай жатасыз? Десятки миллиардов там ворует и до сих пор ворует. Жаңы келген Кулматов айтты, жылдын аягына мен 50 миллиард бюджетке бүтүрүп алайынчы мен мына сөзүмдү. 50 миллиард берем деди. Азыркы жаңы келген жок, 50 миллиард бере албайм деп. Аларда мындай система бар. Любой Кытайдан келген товар тыйын. 10 секунд кошуп койгула. Сиз вот ушул тиги кошелектин вагыдан бери болуп кел жатат да. Эмне үчүн прокуратура ушу менен силер досконально чекит койбойсуңар ушу таможняга? Мына бир эле центральный таможнянын үйүнү көрүп атасыңар, өлдү дегенде 5 миллион долларга курулган үйдү көрсөтүп атат. Силер мурдагы Райым Матраимов дегендин үйүнү көргүлө, андагы ага чейинки директордун үйүнү көргүлө, ар бир таможнянын үйүнү текшерип көргүлөчү. Өздөрүнө катталган эмес, бирок жашап аткан үйлөр ошолордуку да. Эмне үчүн ушундай? Ушуга эркиңиз жете, ушу таможнядагы коррупцияны чекит коюп туруп, камай тургандарды камаганга. Эркибиз жетет. Баарын текшерүү жүргүзгөнгө дагы, кылмыш иштерди козгогонго дагы. Рахмат.